Өткөргөн өлкөнүн спорту аякка кирет. Өткөрө албасаң, сенин спортуң кирбейт экен. Дүйнөлүк көчмөн оюндары идеясы кандай жаралган? Спорт авторитеттерине, Хабибке, башкаларга чыгып, ушундай баягы сунуштарды берип, Спорттордун түрлөрүндө көчмөн оюндар болуш керекпи? биздин колубуздан кайдан келмек эле бул. Мындай чоң проектти Кыргызстан өткөрө албайт. Астанадагы дүйнөлүк көчмөндөр оюнда кайсы спорттун түрлөрүнүн кыргыз командасы күчтүү? Бул баягы президенттин авторитети өз президент суранып, өзү суранып, көкбөрүнө киргизгенчи. Казак бауырлар калтырдыбы биздин спортторду? Мындай баягы көчмөндөр оюндарынын аты эле берилип калгандай болуп калды. 4 миллиондун туристи канчасы барып, анан Кыргызстан жөнүндө айтып берет? Эми мындан бир топ эсе чоңураак проекттерибиз бар. Сезимим боюнча эч ким ишенген эмес, ушундай дүйнөлүк көчмөндөр оюну чоң бренд болуп кетет. Анан кандай деп ойлойсуңар? Ал кыргыз күрөш болуш керекпи? Чоң суроо. Кыргызстандан чыгып аткандан кийин. Мүмкүн. Жок. Саламатсыздарбы, урматтуу Эксклюзив KG каналынын көрөрмандары, мен журналист Семет Аманбеков. Аяк айында, сентябрда, 8 күндөн 13 күнгө чейин Казакстандын борборунда, Астана каласында дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөт. Ал жака биздин команда дагы барып катышат, абдан мындай чоң маареке болчудай. Бүгүнкү биздин маек ушул дүйнөлүк көчмөндүк оюндун долбоорунун автору Аскат Акибаев менен болмокчу. Аны менен ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюну боюнча маек курмакпыз. Аскар Акибаевич, ассаламу алейкум. Биринчиден чоң рахмат бизге убакыт таап келгениңизге. Алгачкы суроом ушул дүйнөлүк көчмөн оюндары идеясы кандай жаралган? Менин эсимде бул 2007 жылы эле айтылып, анан канча бир жыл өткөндөн кийин ушул идея ишке ашканда, эң биринчи ушул идея жаралып атканда кандай ойдор бар эле? Кандай ой менен алек болдуңуз эле ошондо? Семет мырза, мындай ойлордун баардыгы мен ойлойм, баягы туруп эле бир кийин келип калат депчи. Мунун баары тажрыйба, эмне үчүн дегенде биз ошо 90-2000 жылдары өтө эле көп турнирлерди Кыргызстанда өткөрдүк. Мен өзүм ушу спорт федерацияларынын башында турдум. Профессионалдык федерация дзюдо, самбо, биз андан кийин Союз боевых искусств деп ачтык. Биз ушу турнирлерден чарчачыбыз өткөрүп атыпчы. Андан кийин баягы бир өзүнчө бир спорттон өткөрүп атсак, андан кийинки турнирлерибиз уже баягы фестиваль рамкаларында өттү. Эмне үчүн дегенде баягы биз ошо единоборство деп коебуз. Баягы күрөш темасын алсак, биз 6-7 биттен өткөрүп аттык. Ошондо 2008-2009 жылы биз Союз боевых искусство Япония деп 6 биттен өткөрүп аттык. Российский посольство менен биз 3 бит спорттон өткөрүп аттык. Казакстандын элчилиги менен биз 4 баягы биздин улуттук күрөштөр менен өткөрүп аттык. Кыргызча, казакча күрөш, самбо, дзюдо деп 4 биттен өткөрүп аттык. Ошентип атып анан ошо жанакы Япон элчилиги деп атпаймынбы? Ошондо Тацуки Сай деген баягы өзүнүн элчиси бар болчу. Ана менен бир сүйлөшүп, бир сунуштап калдык да. Биз ушундай башка ошо элчиликтер менен, башка ошо коомдор менен ушундай чоң фестивалдарды өткөрүп жүрөбүз. Силер менен да бир өткөрбөйлүбү? Анан өткөргөндө силер да колдоп койсуңар. Эмне үчүн дегенде Япондун жудосунда башкалар колдоп атышат. Силер да башкалардын колдоп койсуңар жакшы болот эле десек. Анан айтып калышты, элчи айтып калды, мен силерге жообун бир жумадан кийин берейинчи депчи. Анан бир жумадан кийин чакырды, анан айтты. Мен макулмун, бирок бүт баягы фестивалда болгон эмелер, спорт түрлөрү бардыгы Япондун спорт түрлөрү болот. Жалаң Япон. Жалаң деди. Көрүңөр кандай баягы патриоттук баягы бир өзгөчөлүгү бар да ал кишилердинчи. Анан мейли дедик, ошо 6 спорттон өткөрүп аттык. Айкидо, кендо, дзюдо, каратедо, сумо, яйдо спорт түрлөрүндө өткөрүп баштадык. Анан ошондо бир ойлонуп калдым. Биз баягы башка улуттардын, башка өлкөлөрдүн спорттордун баардыгын түртүп атып, ошо өлкөлөрдү биз алдыга чыгарып атабыз. Бирок өзүбүздүн
баягы улуттук теманы өдө көтөрө албай атканыбыздычы. Анан ошондо бизде өтө авторитетный ошо спорт коомундагы кишибиз көп жыл ошо олимпиадалык комитеттин башында турган кишибизге мен барып сүйлөштүм. Кандай деп ойлойсуңар? Ошо биз улуттук теманы өдө көтөрүп көрсөк, Кыргыздын улуттук спортторун көтөрүп көрсөк, анан мындай эл аралык масштабка чыга алат белек деп. Анан ал киши айтып калды эме депчи, билесиңерби деп. Эми баягы дүйнөдө азыр ошо олимпиадалык кыймылдар баягы алдыда туруп атат. Ошон үчүн башынан эле бир ушу олимпиадалык кыймылдын ичинен тандабайлыбы. Ошондо мынакей европалык олимпиадалык оюндары бар, азиядалык оюндары бар, олимпиадалык өзү оюндары бар. Анан түрк дүйнөнүн ичинде түрк баягы олимпиадасын өткөрбөйлүбү деп калды. Анан айтып калдым, эми баягы олимпиадалар ушунча көп. Олимпиаданын баягы континенттердин өтүп аткан түрлөрү көп. Анан биз кайра эле дагы бир эле ошондой нерсени ачып атабыз. Бир түрү болуп калабыз. Ооба, бир эле ошонун дагы бир түрү болуп калып атабыз да. Анан айттым да, эми баягы дүйнөгө биз азыр ойлоп атабыз, бир дүйнөдө өтө элек нерсени өткөрүш керек болуп атабыз да. Эмне үчүн дегенде, баягы жөн эле спорттук баягы темада өткөрсөк, баягы эле олимпиада жанагы эле спорттун темасында өтүп аткан нерсени 1000-биринчи болуп же да 10.000-чи болуп баягы жылда өтө берет экенбиз да. Өзгөчөлүк керек. Өзгөчөлүк керек. Баягы дүйнөдө жок нерсени баягы өткөрүш керек болду. Анан ошондо ойлондук. Ойлонуп, анан бул жерде баягы улуттук темада ал киши да айтып калды, өтө авторитеттүү киши. Эми өзүңөр ойлогулачы дейт. Аттарды, жана карантиндик службалар бар, арка беркелер менен кантип башка өлкөлөргө апарасыңар, кантип өткөрө аласыңар, оорчулугу көп, анан перспективасы жок деп ал киши өзүнүн эмесин айтты. Анан бирок ал кишине мен кичине ошону тартынып алдым болуш керек, бирок айттым, кызыкчылыкты чыгарса болот. Эмне үчүн дегенде, баягы ар бир өлкө мында карап көрсө, олимпиада оюндары, олимпиада кыймылы бул эмне кыймыл? Муну бир 200 баягы бизде өлкөлөр бар болсо жер жүзүндө, ошону бир 30-40 эле өлкө өткөрө алат экен. Өткөргөн өлкөнүн спорту аякка кирет, өткөрө албасаң сенин спортуң кирбейт экен. Принцип олимпизмга равенство деп коет. Анда анысы канаки. Сен бай болсоң, сен өлкөң өткөрө алса, сен улуттук спортторуң болот. Мына Япония өткөрсө тиги жудосун киргизип атат, Корея өткөрсө таэквондосун киргизип атат, Америкада 3-4 жолу өтүп атса 3-4 баягы өзүнүн спортторун киргизип атат. Анда биз баягы өткөрө албаган өлкөлөр анда биз олимпиадага киргизе албай турбайбызбы? Өзүбүздүн спортторубуз деп. Анан биз баягы изилдеп көрсөк 10.000ден ашык дүйнөдө баягы улуттук спорт оюндары бар экен. 10.000ден ашык. Анда башка өлкөлөр эмне кылат? Олимпиада бир өлкөгө келсе, айтат экен, бир баягы спортуңарды көрсөтмөгө чыгаргыла, биз андан кийин олимпиаданын программасына киргизебиз депчи. Биздин кыймылыбызда биз башка баягы принциптерди койсок, келебиз, өлкөгө келген айтабыз, болгон нерсеңердин баардыгын дүйнөгө көрсөтүп алгыла. Маданияттын баягы тармагы болобу, спорт тармагы болобу, баягы илим тармагы болобу, кандай тайме болбосун, силердин бул азыркы убагыңарда силердин чоң презентацияңар дүйнөгө көрсөтүп алыш керексиңер. Эмне үчүн биз менен баягы келгенде мына Саудиядан 2019-жылы көчмөн алымы деп чоң проект өткөрдүк, 104 өлкөнүн катышуу менен. Аяка 70тей дүйнө жүзүндөгү эң чоң жанакы телекомпаниялар келишти. Баягы түз эфирде ошо өлкөлөрүнө көрсөттү. Мындай өзүлөрүнүн саны боюнча, көрсөтмө саны боюнча почти 2 миллиард киши ал мероприятияны көрдү деп баягы эмесин беришти да. Бирок ушул спорттордун түрлөрүндө көчмөн оюндар болуш керекпи? Көчмөндөр ойногон оюндар болуш Биз керекпи? ушу көчмөн оюндары деп ушу көчмөн цивилизациянын баягы нука өзүнүн ушу оюндарын чыгарып, өзүнүн ошо программасын киргизели дегенбиз. Анан башында бул көчмөндөр оюндарын сунуштаганда биз баягы эл аралык эмеге жылып кетсин, аянтка жылып кетсин деген ойду деле баягы койгон эмеспиз. Эмне үчүн дегенде, биринчи эле бул Кыргызстанды таанытуу проект болуш керек
проект болчу. Ушу Кыргызстанга чакырып турчу проект болчу. Таанытуу жагынан өзүн аябай жакшы иштеди. Эмне үчүн дегенде мынакей канча деген баягы жарманкелерге бардык. Дубайда болобу, Берлинде болобу, Кореяда болобу, Турцияда болобу, Москвада болобу. Биздин жана стендибиз эң көп баягы элге келип аткан стенд болуп, ошондо турагентстволор, туроператорлор эки эле суроо берип атышты бизге. Качан оюндар башталат? Качан билеттер сатып баштайсыңар депчи. Nomad Games деп таанып атышты. Анан баягы Nomad Games аркылуу анан Кыргызстан таанып атышты да. Мындай өзүнүн чоң салымы болду. Демек, абдан чоң кызыгуу болгон турбайбы ошо оюндарга, Кызыгуу аябай чоң, ошо биринчи эле турист секторунун чоң баягы кызыгуусу болду. Өзүңөр деле билесиңер, ошондо туризм департаменти баягы өзүнүн маалыматын берип атканда 2012-2014 жылдары Кыргызстанды, ошондо Кыргызстанга бир 2 миллион 200 миңдей турист Кыргызстанга келчикен. 18 жылы 3 жолу көчмөндөр оюндарын өткөргөндөн кийин саны 5 миллион 800 миң кишиге көтөрүлүп, 19 жылы рекордтуу сан чыкты, 6 миллион 200 миң турист келгеничи. 3 эсе өскөн турбайбы? 4 миллион туристке 3 эсе өсүп, 4 миллион туристке көбүрөөк келди. Анан бардыгы эле көбү баягы мындай проекттерде расходдор санашат да. Канча деген расход болуп кетти. Анан Кыргызстанга ошо керек беле, керек жок беле, канча деген мектеп курсак болот эле андай акчага деп. Кыргызстанга ошондо оюндардын өтүшүнө 370 миллион сом которулуп берген. Маданият министрлиги, спорт департаменти ошо өз эмелеринде колдонушту. Жанакындай Чолпонтада чоң ипподром курулду. Ал оюндар менен канча жыл баягы биз аэропортубузду бүтүрө албай аттык эле 8 айдын ичинде Тамчыдагы аэропорт бүттү. Биринчи жолу Кыргызстан өзүнүн эсебинен, кредит эмес, өзүнүн эсебинен, өзүнүн бюджетинен жол салынып баштады. Корумдуга 107 километри, Кырчын курулду, Газпром өзүнүн спорт комплексин курулду. Бир оюндар менен ушундай чоң инфраструктура ачылды көлдөчү. Азыр баягы расходто санап атканда ошо доход жагын көп айтпай кетишет да. 2014 жылы 1,5% баягы ички дүнк баягы проценти болуп атса бул экономикада, 18 жылы 5%ка чыгып атат. 5% деген бул өлкөлөрдө өтө жакшы показатель. Ошо 5%ке акчанын салымы баягы көбөйдү да. Эми мен мындай деле суроо берем да. 4 миллион туристке көбүрөөк берип атсак, ар бир турист башка өлкөгө барганда эң аз дегенде канча акча калтырат ошол өлкөгө? Сизге суроо. Бир туристпи? Ооба. Эми мен турист болгондо эң аз деген бир $1000 калтырам болушум керек. 1000 дейт, кээ бирөө 500 дейт, кээ бирөө андан көбүрөөгүн айтат. Эми биз мындай бизде арзаныраак да. Ооба. Анан мен айта кетет элем да, давайте эң эле аз баягы санды алалы. $100 ар бир кишиге. Жок, $100 реалдуу эмес го. Жок, мен ошо реалдуу эмес эле баягы эмесин алалы. $100 4 миллионго көбөйтсөңөр, $400 миллион эң аз санамында ошончо эме сан чыгып атат да. Мындай карап көрсө, ал кимге түшөт? Аэропортко келди, таксиске төлөйбү, кафеге төлөйбү, отелге барабы? Ошонун баардыгы Кыргызстанга калчу акча. Белек алабы? Ошонун баардыгы Кыргызстанга калчу акча да. Биз жанакы 370 миллион атпайбыз оюндары. Ошондо мындай санап көрсө $7,5 миллион тегереги болгон. $7,5 миллион расходтоп туруп, анан Кыргызстанга $400 миллион түшүп атса, бул жакшы проект Кыргызстан үчүн. Бул жакшы проект. Эмне үчүн дегенде, баягы мультипликативный эффект деп коет, баягы экономиканын тармактарыначы. Көп жагына көчмөндөр оюндар аябай жакшы таасирин берди да. Бул эми түзмө-түз акчаны санаган эле нерсе да. Мына 4 миллиондун туристти канчасы барып, анан Кыргызстан жөнүндө айтып берет. Кыргызстанга барсаңыз укмуш, жаратылышы укмуш экен, эли меймандос экен деп, дагы жок дегенде 5-6 кишиге айтып берет да, ушундай жакшы экен деп. Бул баягы ошо жана эффекттердин ичине кирип атат да. Кыргызстанды бул проект эң жакшы жагынан көрсөтөлдү да. 12-11 жылы Google'ды басып туруп Кыргызстанды издегенде жалаң революциялар чыгып, жалаң мародерство деп, жалаң ызчылар чыгып атышкан. Анан биз ошо 14-чү, 16-чы, 18-чи жылы өткөргөндө кадимкидей Кыргызстан жөнүндө баягы бир эмени өзгөртө алдык деп ойлосок болот да, баягы Кыргызстанга мамиленде.
Эмне үчүн Кыргызстан ошо туристтик баягы сегментте жанакындай лучший фотоэтюд жанакы 10 эң баягы каалоочу өлкөлөргө киргизилип, баягы чоң эмеле номинацияларга National Geographic, Моя планета, Guardian, New York Times деген баягы чоң баягы эмелер тармактагы наамдарга ээ болгон экен. Бардыгы ошолор баягы өзгөчө белгилеп кетишти да. Мен могу үстүндөгү күрмөм ушул сыяктуу футболкаларды кийип чыкканда көбү сурайт, каяктан сатып алсак болот, кимдики деп. Бир эмес бир нече жолу айткам, Айпире Бозованыкы деп. Көчмөндөр оюндары мен ойлойм ошо Кыргызстанга дагы иштеп берчү, чоңуна иштеп берчү проект. Ооба биз азыр сунуштап атабыз. Бул баягы кызыкчылык болуп, башка өлкөлөрдө өткөргүсү келип, эмне үчүн дегенде биз билебиз 13-жылы атайын президент Монголиянын президенти бизди чакырып, биз өкмөтүнө презентация кылып бул проектти. Ошондо алардын сунушу бар болчу да. Биринчи проектти ушу Монголиядан өткөрбөйлүбү деп. Казак туугандарыбыз да биринчи проектти ушу Казакстандан өткөрбөйлүбү деп да алар да сурап калышты. Анан эми биз баягы айттык да, Кыргызстан проекти болуп атса, Кыргызстандан биринчи чыкса бул проект жакшы болот эле депчи. Биздин сунушубуз мындай болчу, баягы мындай чоң кызыкчылык жаралгандан кийин bir жылы Кыргызстанда өтүп турса, bir жыл чет өлкөдө өтүп турса. 2 жылда bir чет өлкөдө, 2 жылда bir ортосунда Кыргызстанда өтүп турса, Кыргызстанга баягы өзүнүн мындай таанытуу чоң ролун ойноп турса дегенчи. Биз баягы мындай бул оюндарга бир чоң өзүнүн сунуштарыбызды бергенбиз да. Ошо Кыргызстан Грецияга окшоп, Кыргызстандан баягы бул оюндар чыккандан кийин, ошо Кыргызстан биринчи чыгып турса, дайыма качакта өтпөсүн, бизге хан теңире келип суусун алып турса, эмне үчүн дегенде баягы кайсы жактан өтпөсүн, мынакей Афинада бар отту жагышат. Афинадан башташат. Бизде келип ошо хан теңирибизден суу алып турса, ар бир жылы Кыргызстанга бул мындай өтө чоң внимание болот эле да, мындай айткандачы. Анан жанакындай бир ууктар менен басып, желектерин илип алып, чоң боз үйдү чогултса, ошондо символдор менен сүйлөшүп, баягы быйыл 100 баштуу эме болсо, боз үй болсо, 100 өлкө катышып атыптыр деген баягы эмелерге чыксак, ушундай чоң символдорго чыксак депчи. Анан эме ошонун бардыгын биз баягы сунуштап каалап атабыз, Кудай бурса баягы киргизет болуш керекпиз. Ошонун бардыгын мен ойлойм баягы туура түшүнүп, бир туура иштер жасап, ошо Кыргызстанга алып келип, оңдоп, анан ошо башка өлкөлөргө чыгарып алсак туура болот беле депчи. Эмне үчүн дегенде биринчи баягы көчмөндөр оюндарын бергенде, Турцияга бергенде, мындай баягы көчмөндөр оюндарынын аты эле берилип калгандай болуп калды. Эмне үчүн дегенде жоболор берилбей калды. Жоболор эле мындай караганда аябай салмактуу. Жок дегенде эле бир 30-40 баракчада жазылган жоболор, ошонун баары кошо берилип кол коюлса, анда бул оюндар өзгөртүлбөй, баягы биздин улуттук оюндарда өтүп турат эле ичинде. Азыр ошо берилбей калган үчүн башка жакта баягы киши түшүнбөстүктөн болгон үчүн баягы биздин оюндарда кээ бирде кирбей калып атат. Анан биз баягы кайрадан сурап көкбөрү баягы оюндарын киргизип калып атабыз да. Деген ой болуп атат. Ошондо эң биринчи ушул идея болуп, сиз жанагы улуттук олимпиада комитетине кайрылып, ошондо мен сезимим боюнча эч ким ишенген эмес, ушундай дүйнөлүк көчмөндөр оюну чоң бренд болуп кетет, чоң таймаш болуп кетет деп ишенген эмес. Ошону баштап кандай кыйынчылыктар болду? Идеядан баштап таймашка чейин, оюнга чейин ишке ашырган боюнча. Азыр баягы көп институттарда чыгып, балдарга бир жакшы мотивацияларды беребиз да. Ошо мотивациянын ичинде мен команданы чыгарам да, жап-жаш балдар. Эми азыркы мындай орто жашын санаса бир 30-дун тегерегинде балдар да. Анда өткөрүп атканда ошо 24-25 жаштагы эле балдар болчу. Анан ошо мотивация дегеним баягы элге ишеним бериш керек болду да, балдарга, жаштарга ишеним бериш керек. Баягы бир өзүңөрдүн чоң идеяңар болсо эч качан артка жылбаш керек. Канча деген эшикте баягы түрткүлөп кирип, ошонун баарын көрсөтүп, бир жерден киши баягы сынып калбаш керек экен да. Мен бул көчмөндөр оюндарын баягы түртүп атканда, сиз азыр туп-туура айтып кеттиңер, баардыгы чын айтса аябай таң калышчу, аябай чоң проект экен, сонун проект экен деп, мен көзүмчө баягы проектти көрсөткөндөн кийин, презентацияны жасагандан, видео презентация, беркинде баягы презентациялардын баарын көрсөткөндөн кийин аябай суктанышат, аябай сонун экен деп, андан чыккандан кийин баары өзүлөр айтып берип атышпайбы? Чыккандан кийин кайра айтчубуз дейт, биздин колубуздан кайдан келмек эле бул.
өтө эле масштабтуу нерсе экен депчи. Жакында бирөө чыгып туруп айтып атпайбы, мындай чоң проектти Кыргызстан өткөрө албайт, биз башка жактан өткөрөбүз депчи. Биз баягы башынан эле өзүбүзгө бир ушундай программа түзүп өткөнбүздө, биз кичинекей өлкөбүз, биздин колубуздан келбейт, биздин каражатыбыз жок деп, өзүбүздү баягы бир ушундай баягы ушундай баягы кол келбестикке чыгарат экенбиз да. Аны айтам да. Жаштар чогулганын айтам да, кандай деп ойлойсуңар, ушундай оюндарды азыр жеңилирээк биз өткөрдүк, ишенип калышты. Аны айтам да, ушундай проекттерди кандай кишилер чыгарат? 2 баштуу, 3 баштуу кишилер чыгарабы? Же роботтор чыгарабы? Жок, силерге эле окшош кишилер. Баягы убагында токтоп калбаш керек, жылдыш керек. Көчмөндөр оюндары ишке ашканга чейин 15-20 жыл өттү. Сиз туура айтып атасыз, биринчи эле презентацияларды мынакей биздин физкультура институтта 2007-2008 конференцияларга чыгардык, биздин улуттук академияга чыгардык, ошонун баарын көрсөтүп аттык, презентацияларын жасап, туура түшүндүрмөлөрүн берипчи. Анан бардыгы жакшы, масштабтуу экен. Бирок ишенгендер өтө аз болчу да, өтө аз. Эмне үчүн дегенде Кыргызстандын колунан келбейт деген нерселерди айтчу да. Бирок бул проект менен биз элди бириктирип алдык. Билесиңерби, ошо 11-12 жылдар жанакындай революциядан кийин кызычуулар көп, арка өркөлөр болуп атканда, баягы жол торомой, көп нерселер болуп атпады беле. Андан кийин кадимкидей ушул проект өткөргөндө эл бирикти да. Элдин ишеними жаралды. Биз деле жасайлап турбайбызбы? Биз деле дүйнөлүк форматта, ушундай эл аралык форматта чоң проектти берип алып турбайбызбы деген баягы кыргызга ишеним жаралды да. Кадимкидей баягы кыргыз бири-бирине баягы мындай мамилесин да өзгөрттү деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде баягы биринчи оюндарды өткөрүп атканда, ипподромдор курулуп атканда, биринчи ипподром курулуп атканда, ошондо мен элдин баягы чын айтса элге аябай ыраазы болдум. Кечинде кадимкидей ошол жактагы тургундар келип кетишет, абышка кемпирлер келип кетишет. Балекеттин алайындар ушуларды бүтүрүп алсаңар экен, орсок-сорсоктордун баягы арка беркилерин баардыгын тамагын баягы жасап алып келишет. Анан ушунча баягы элдин ошондо баягы ишенимин ошондо сездим да. Үлгүрүп калсаңар экен, жасап калсаңар экен деп, ошондо эл ишин баягы бизге кайрылганчы. Анан ойлойм, ушул проектти Кыргызстанды аябай бириктирди. Кудай буюрса, мынакей азыр Кыргызстанда эле эмес, азыр түрк дүйнөсүн, дүйнө жүзүн бул проект бириктирип атат. Эмне үчүн дегенде, бул заявка бул түрк элдеринен эле келген жок. Мына Монголияда заявкасын берди, Фуджейрада Эмираттар беришти, Саудияда беришти. Эми мындай караса, бул проектти дүйнө жүзүндө көп өлкөлөр, ушу көчмөн цивилизациясынын ичиндеги, темасынын ичиндеги өлкөлөр да суранып атышат да. Бирок бул проектти бул бизге уютку эле болуп берди. Азыр айтып дагы Семетей мырза, сизди таң калтырат болуш керекмин. Эми мындан бир топ эсе чоңураак проекттерибиз бар. Азыр мадридский система деп коет атпайбы, дүйнөлүк патенттин служба бар. Ошонун ичине 38 проект киргиздик. Ошонун ичинде эң чоң проекттерибиз дүйнөлүк этно-оюндар, этно-вижн, мировая традиционная борьба деген проекттерибиз бар. Азыр мына Саудия менен сүйлөшүп атабыз, Кудай буюрса 5 жылга проекттер менен кирели деп атабыз. Ушу октябрда азыр чоң сүйлөшүүлөр башталган да. Бул эмне долбоорлор жанагы биздин улуттук спортторду дагы популярдуштуу таймаштарбы? Ооба, ошо баардыгы эле ошо улуттук маданият, улуттук баягы спорттук теманын тегерегиндеги проекттер да. Этно-вижн деген проект, мындай карап көрсө, Евровидение деген проектти билесиңер, бул баягы ыр конкурсу. Анан ыр конкурсунда бул баягы европалык баягы өлкөлөр катышат экен. Биз этно-вижн деген проектти баягы сунуштадык да. Этно-вижн деген, этно-видение деген бул проект биз баягы мындай сунуштап атабыз. Это некая презентация, страновая презентация депчи. То есть ар бир өлкөгө биз баягы мүмкүнчүлүк беребиз. Бирдей убакыт берсек өлкөлөргө, бирде баягы эмеси жок, кайсы жанрда бий болобу, ыр болобу, фольклор болобу, циркны баягы циркпы, арт искусство болобу, ошонун баардыгын кошуп туруп, баягы ар бир өлкө өзүнүн чоң презентациясын даярдаш керек. Ошо презентациялардын бул чоң конкурс болот. Ошондо ойлосоңор, ошо жанакындай чоң дүйнөлүк интернет баягы интернет добуштарынын ичинде бир өлкө чыкса, канча деген эл ошо маданиятты көрөлү.
ошо өлкөнү көрүп кетели деген канча деген туристтин салымы ошо өлкөгө кетет. Ошондой проекттер. Мына көрүңөр, бул мындай баягы андан чоң проекттер да, мындай айтканда. Көчмөндөр оюндары бизге жакшы уютка болуп бергени мына дүйнөлүк этно оюндар деп атабыз. Көчмөн цивилизациясында бул баягы көчмөн оюндар болуп атат. Бирок дүйнөнү көчмөн цивилизациясынын баардыгын баягы ала албайбыз. Ошон үчүн баягы дүйнөгө дүйнөлүк этно оюндар деп баягы сунуштап атабыз. Эмне үчүн дегенде айырмасы эмне? Дүйнөлүк болгондо кээ бир баягы отурукташкан элдер да бар. Анан баягы көчмөн цивилизациянын кичине алысыраак элдер да бар. Анан ал жерде биз баягы дүйнөнүн баарын чогултуш керек болуп атабыз да. Ошо Кыргызстан биз дүйнөгө этноспорт деген термин берип атабыз. Бизге чейин улуттук спорттор деп айтылчу да. Орусчасында народный, национальный, традиционный виды спорта деп коет. Биз баягы дүйнөгө мындай термин берип атабыз. Биздин улуттук спорттор башка дүйнөгө биздин этникалык спорттор. Алардын улуттук спорттор биз үчүн алардын этникалык спорту. Бийиктикте этника турат. Ошон үчүн ошо этноспорт деп баягы терминди берген үчүн азыр дүйнөдө аябай популярдуу болуп калды этноспорт деген термин. Этноспорт менен этновижндын дагы автору Кыргызстан болуп калып атабы ошондо? Ооба, мунун баардыгы Кыргызстан аркылуу патентин алып атат. Кыргызстан аркылуу дүйнөлүк патентке кирип атат. Баардыгында баягы Кыргызстандан чыгып аткан издегенде Кыргыздын ким баягы муну регистрация кылды? Кыргызстан регистрация кылды. Мынакей 20-жылы биз ЮНЕСКОга регистрация кылдык. ЮНЕСКОга ошондо 2 жыл чуркап көчмөндөр оюндарын киргиздик. Бул түзмө-түз эң чоң жумушубуз болду. Биякта улуттук ошо ЮНЕСКОнун комиссиясы бар. Эми анын баягы башчысы Солтонгелдиева аябай күчтүү. Баягы өзү специалист экен. Эмне үчүн дегенде өзүңөр ойлосоңор, мына Манасты ЮНЕСКОга киргиздик. Көкбөрүнү, Боз үйдү киргизип атышат. Бул бир тармак. Биз көчмөндөр оюндарында канча деген улуттук спорттор болсо, канча деген баягы улуттук маданий баягы направлениялар болсо, ошонун баардыгын биз мынакей 32 направленияны, презентацияларын бүт баягы өзлөрүнүн сураган бир 7 эмеси бар экен, жоосу бар экен. Ошо 7 жоосуна киргизип, француз тилинде, англис тилинде ошонун баардыгын даярдадык да. 32 направление киргизиш аябай оор. Анан ар бири мына салбурун болобу, башка улуттук эмелер, ар бири менен жанакындай съемкалар жасаш. 2 жылда биз үлгүрбөй калабыз го деп аябай баягы кичине башында кичине корктук. Бирок ошо Солтонгелдиева жөнүндө эмнеге айтып кетип атам? Европада күчтүү специалисттерди бизге сунуштап, биз аларга төлөп берип, ошону ошо 2 жылдык жана чоң алардын жыйынына даярдап, декабрдагы 21-жылды чоң жыйында көчмөндөр оюндары киргизилип, Кыргызстан ал регистрация кишинин атына кетпейт. ЮНЕСКО только өлкөнүн атынан кетет. Кыргызстандын атынан регистрацияга көчмөндөр оюндары кирип, эми муну эч ким оспаривать этпейт. Көчмөндөрдүн оюндарын баягы улуттук авторлугу ким деп, авторлугу эмес, баягы наследие деп коебуз да, мурасы. Кыргыздардын мурасы катары кирип атпайбы? Ошол этновижн азыр кайсы стадияда, кайсы өлкөдө биринчи? Азыр ошо айтып атпайбызбы? Биз араб өлкөлөрү менен сүйлөшүп атабыз, Саудия менен сүйлөшүп атабыз, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп атабыз. Ошонун баардыгында азыркы Кудай буйрса переговорлордо мынакей ошо айта кеткен эле Саудия ошо октябрдын башталыштарына бизди чакырып атат. Кудай буйрса ошо проекттердин чоң презентациялары болуп, ошо биз былтыр 2,5 ай аякта иштеп келгенбиз. Анан ошо проекттерди Саудиядан чыгарып берсеңер деген сунуштар болуп атат. Кудай буйрса анан көбүндө айта кетет элем да, карагылычы, бир көчмөндөр оюндары канча деген проекттер жаратып атышат. Жаратып атат. Артынан ал жакшы уют болуп берди бизге. Биз азыр дүйнөгө ушундай андан чоң, азыр көчмөн оюндарынан чоңураак проекттер чыгарып атабыз азырчы. Бул баягы ойлойм оюндардын түзмө-түз таасири. Анан баягы биз ошо Кыргызстандан чыгып атканы, бул проекттердин баардыгы жакшы. Эмне үчүн дегенде баягы Кыргызстан бул проекттердин аты да чыгат. Бул өзгөчөлүк баягы жөнү бүт жагынан караганда бир саясий инструмент болуп берет. Касыяктуу өтпөсүн биздин башчыларыбыз барып баягы катташ түзүүгө аябай жакшы шарттар түзүлүп берет да. Этновижнды абдан жакшы идея экен, эгерде бүт дүйнөлүк өлкөлөр өзүнүн ыкмаларын көрсөтүп, кандай өзүнүн бир тармактарын көрсөтүп, анан ушул этновижн Кыргызстанда өтсө жакшыбы деген идея болуп атат да. Эң биринчи бизде өтсө.
ишенесиңер, бүт проекттерди мен ошо Кыргызстандан биринчи башталып туруп чыкса го деп баягы сунуштайм да. Анан бирок анда проекттерибиз да көп да. 38 проект деп атабыз. Анан проекттер менен бөлүшсөк да болот. Дүйнөдө чоң. Анан башын бияктан баштап алсак деген. Баштап алсак жакшы болот. Анан биз сунуштап атабыз ар бир проектибиздичи. Анан туура көрүшсө бияктан чыгаралып, баягы убакыт өтүп баратса башка жактан чыгаралып. Бирок бардыгы эле Кыргызстан аты чыгат бул жердечи. Кайсы жактан өткөрбөйлү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюн боюнча сөз кылып кетсек, жанагы спорттордун түрлөрүн тандап атканда, ошондо эң биринчи өтүп атканда кайсы бир критерий менен карадыңыз да? Жалпы эле эми оюндар көп да. Жалпы эле алдыңарбы же жалаң кыргыздардык болдубу? Эң биринчи ошо кантип тандадыңар? Анан ошондон кийин кандай өнүгүү болду? Кыргызстанда биринчи өткөргөндө биз Кыргызстандан тандабай эле Кыргызстанда болгон улуттук оюндардын баарын киргиздик. Кыргыздын улуттук оюндарын. Башка өлкөлөрдүкүн алардын баягы кызыкчылыгына карап, кандай баягы эмелер жакшыраак, баягы элге жагымдуу чоң спорттордун кайра киргиздик да. Мында карап көрсө, буряттарда жанакындай бир сөөк сындырган спорт бар экен. Аябай элди кызыктырган жөнүндөчү көп элди чогулткан. Андайды киргизип атабыз. Якуттарда жанакындай мастардыгы деген спорт бар. Бирок алар жаңы баягы атын баягы коюп алышты, мастер реслинг депчи. Биз суранып атканбыз да, ошо мастардыгы боюнча калтыргылачы. Биз ошонун атында өзүңөрдүн улуттук жоболордун ичине киргизип, ошондо атында өткөрөлү депчи. Таяк тартпайбы? Таяк тартыш. Анан көрдүңөрбү, көп өлкөлөрдө окшош спортторубуз бар. Эмне үчүн биз якуттардыкын киргиздик? Бизде эле таяк тартыш бар да. Биз өзүбүз үчүн таяк тартыш деп атабыз. Таяк тартыш федерациясы таяк тартышын киргизип атат. Бирок якут туугандарыбыз алар баягы эл аралык чоң азыр эмеге позицияга чоңураак чыгып кетишти. Биз аларды чакырып атабыз. Ошентип жанакы 47 спорт эмнеден түзүлөт? 47 спорт ошо ар бир өлкөнүн өзүнүн бир өзгөчө биттерин. Жанакында мурун өзүңөр билесиңер, канат тартуу нерселер бар эле. Бүт дүйнө ошо канаттарды тартышат. Бирок спорт катары эч жерге кирген эмес. Азыр ошондой международный федерациялар түзүлүп, ошолор менен чоң иштеш үчүн көп ошо международный федерацияларга биз мүчө болуп кирип, алар менен кошо иштешебиз да. Ал биз азыр 100дөн ашык өлкө катышып атат. Азыр 50-60 түрүнөн өткөрсөк, 50-60 спорттун түрү бул дүйнөдөгү 50-60 эл аралык федерациялар. Алар менен баары биринен иштеш керек. Ар бирини менен баягы сүйлөшүү келгенде баягы бир жыйынтыкка келиш керекпиз. Алардын өзлөрүнүн да баягы талаптары бар. Мында болуш керек, тигинде болуш керек деп баягы көп нерселерин баягы оор нерселерди коюшат. Ошондо ар бир көчмөн оюнуна любой өлкө келип сунушун берсе болот экен да, ушундай биздин немебиз бар, ушуну спортуну киргизип койгула деп. Сөзсүздөн. Биз өзүбүз суранабыз, эмне спортторуңар бар? Ошондон бери өнүгүп келдиби, кошулуп келдиби? Ошончо биз баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп эмнеге атап атабыз? Дүйнөлүк депчи. Ошо дүйнөдө көчмөн элдердин оюндарын баягы өзүнүн улуттук спортторун киргизели. Улуттук маданий баягы тармактарын киргизели депчи. Бизде спорт эле тармагында эмес да. Көбүнчөсү оюн десе, бул баягы спорт тармагына эле оодарышат да. Мында карап көрсө, бизде этномаданият деп атабыз, этноспорт, этномаданият деп атабыз. Билим жагы да бар. Анан этномаданиятта биз жанакы этнохит, этномода, этнофольклор, этнотанцы, ошо этникадагы болгон дүйнөдө чоң конкурстун баарын бир жерге алып келип атабыз. Эмне үчүн эле би конкурсу дүйнөдө өзүнчө, ыр конкурсу өзүнчө, фольклор конкурсу, фольклориада деп өзүнчө өтөт. Биз ошо бир аянтка ошонун баарын чогултуп атабыз. Демек, жалаң эле спорт эмес, жалпы этномаданият турбайбы? Спорт менен маданиятты алса 50% десек да болот. Биз маданият тармагын спорт жагын көбүрөөк сүйлөшүп, маданият тармагында таймашта өтөт да. Ал жөн эле баягы эмеде өтпөйт, көрсөтмөдө өтпөйт. Ал да таймаш жагында өтөт бардыгы. Анда эмес айтыш, би ошонун баары бар экен. Билим дейбиз, мынакей 3-чү көчмөндөр оюндарынын алдында 100 конференция өткөрдүк. Эң аякысы бул Алтайский конференциясы өттү, эң аяк болуп. 56 өлкөнү чогултуп баягы эң чоң конференция өттү да. Эми ойлойм, баягы көп форум конференциялар өтөт.
Көп жанакындай бизде 16-жылы форум по спасению снежного барса деп өткөн өзүңөр билесиңер. Башка өлкөлөргө барганда да айтабыз, сунуштайбыз, саммит өткөрөсүңөр, форум өткөрөсүңөр бул оюндардын алкагында. Өзүңөр билгиле проблематикаңарды көтөрөсүңөр, жок жылмалап Орто өлкө жакшы жагын көрсөтөсүңөр. Ал өзүңөрдүн тандооңор депчи. Мынакей ошо форум тармагы бул 3-чү чоң бөлүгү. Илимий тармагы. Ал жагында ар бири чыгып өзүнүн сунуштарын бере алат да. Ошо 3 тармакта биздин проекттердин баары өтөт да. Мен спорт жагынан сураган себебим, анткени мисал үчүн якуттарда жанагындай сөөк сындырмай болсо, буряттарда биз менен шайкеш болуш керек да. Анткени биз бул таймаш да. Биздин спортчулар дагы ушуга даяр болуш керек да. Биздикилер билбесе, биринчи жолу сөөк сындырмайды көрсө, кантип катышат ошо? Жанакы жободо атпайбызбы? Положение. Ошо положение 1 жыл мурун эле таратылат. Бүт катышуучу өлкөлөргө таратылат. Ушундай жоболор менен ушундай бая тармактагы спорттордо таймаштар өтөт деген нерсени беребиз да 1 жыл мурун эле. Анан ар бир катышуучу катышкысы келген бая өлкөнүн бардыгы окуйт, даярданат, киришет. Ар бир нерсенин видео презентациялары бар. Биздин сайтыбызда силер кирип карап көрсөңөр, ар бир тармактын өзүнүн баягы терең баягы чечмелери бар да. Бардыгы көрүш керек, түшүнүш керек. Анан ал сайтты кармашты эле оор, өзүңөр билесиңер. Анан ошо сайтта ошончо объемду кармашты оор. Ооба. Ошонун баардыгы сайттын ичинде да. Астанадагы дүйнөлүк көчмөндөр оюнда кайсы спорттун түрлөрүнүн кыргыз командасы күчтүү? Кыргызстан бүт жагынан күчтүү десем болот. Кыргызстан баягы Казакстан азыр өзүнүн баягы улуттук спортторун койду. Эми биринчиден Казакстан баягы өзлөрүнүн коюп аткан эң күчтүү командалардын ичинде Казакстан, ошо эң күчтүү командалардын ичинде Кыргызстан. Анан баягы өзгөчөлүккө алып туруп бир эле спортты айтканда болбойт. Көкбөрү, көкпар болсо да, Казакстандын көкпарында болсо да, биздин оюнчулар көкпардан да күчтүү. Ар бир жагында ошо жөн эле 2-чи, 3-чү, 4-чү орунга эмес, ар бири ошо эң баягы эмеге 1-чи орунга жетели деген эме менен барышат да. Биздин эле салбурунчулар аякта куш салып болуп атса, салбурунчулар да калышпайт. Аяктан ойлойм биздин азыр салбурун федерациянын деңгээли да аябай чоң. Эл аралык баягы кандай деген таймаштарды өткөрүп жүрүшөт. Кудай буйрса алар да жакшы көрүшөт. Каскадерлорубуз баягы көрсөткөндө, жигитовка көп показательный нерселерди көрсөткөндө эң күчтүү каскадерлор бизде да. Азыр мындай баягы 4-5 өзүнчө группалар бар, бириксе 100дөн ашык баягы каскадерлор биз Саудияга эле биздин ошо жигиттерибизден 100дөн ашык кишилерди апардык да. 9 корголдоп атабыз, алар өзүлөрү 9 кумалак кылып өткөрүшөт. Эми оюндар окшош да. Баягы эле дүйнө чемпионатында ким катышып жүргөн, ким күчтүү, анын арасында кыргыздар да, казактар да бар, башкалар да бар. Прогноз бериш оор. Кайсы спорттон кандай кылып баягы ким кандай результатты көрсөтөрүн, бирок Кыргызстан эң күчтүү командалардын бири азыр. Бирок фавориттер демек Казакстан менен Кыргызстан. Эки команда. Эки командасы. Ушул көчмөндөр оюнда бир жакшы компромисс болду. Көкбөрүнү дагы, көкпарды дагы киргизди да. Буга чейин мындай тартыш болуп атканда, же көкбөрү, же көкпар, экөөнүн айырмачылыгы көп. Өзүңүз билесиз. Анан башка дагы жактардан ушундай компромисс болуп жаттыбы? Башында бул оюндарды башка өлкөгө өткөрүп бергенде биз кичине туура эмес өткөрүп берип койдук да. Анда баягы шашып пушуп эле бергиле оюндардын ошо жабылышында биз берип салыш керекпиз деген нерсе менен эле бир барактагы эле бир 5 пункт менен эле баягы берип коюшкан да. Ойлойм мен баягы компромисске ошон үчүн аз барып атабыз да. Ошон үчүн суранып атабыз да. Башында туура баягы берип болсо, антип суранбайт элек. Ал спорттун баардыгы ичинде болот эле. Башынан болуш керек эмне үчүн бул биздин формат да. Биз баягы көчмөндөрдүн оюндарынын атын эле берип койгон жокпуз да. Биз көчмөндөрдүн оюндарын берип атабыз. Казак бауырлар калтырдыбы биздин спортторду? Жок, калтырылган жок. Ал жерде көбүнчөсү казак оюндарына өтүп кетти да, улуттук оюндарына. Демек, анан биз ошо суранып атып, анан ошо көкбөрүнү киргизип атпайбызбы? Бул баягы президенттин авторитети эмес, президент суранып, өзү суранып көкбөрүнү киргизгенчи. Анан мурунку Турцияда өткөндө да кайра эле биз Турцияга берип коюп, өзү суранып атабыз да көкбөрүнү киргизип койгулачы депчи. А эмнеге ошо биздин жоболор ошондо аларга таратылган жок? Мына көчмөндөр оюн бул биздин идея, биз авторубуз, мына биздин жоболор иштеш керек деген
мындай сүйлөшүүлөр Мырза, болгон. ошону айтып атпаймынбы? Баягы туура эмес берүү болгондо. Ошондо Алдын ала сүйлөшүп болгон жоктур баягы? Алдын ала сүйлөшүп болгон эмес. Ошону баягы мындай берип коюп эле, анан биз кийинки эмесин уже өзүбүз суранып туруп калып атпайбызбы? Бул жерде баягы берүүсүндө ошо башында түзүлгөн жоболор менен кошо берилиш керек. Анан баягы ал жерде шаштырбаш керек. Ошо оюндарды өткөрүп, бир жыл эрте даярданып, канча деген спорттор канча өлкөнүккө кирсе, кошо киргизип бардыгын. Бул баягы эл аралык форматта. Кыргыздын эле оюндары эмес да. Бирок астында түптөлгөндө ошо кыргыздын оюндары кирген. Ал калыш керек. Анан калгандарын баары кошула берсин деген. Негизги ушул максат биздин көчмөндөр элдерибиз, биздин коңшуларыбыз мындай баш кошулду деген белгилер барбы? Баш кошулган үчүн суранып атышат да. Ошо оюндар аркылуу мынакей Казакстанда бул проектти президент өзү суранып баягы Казакстанга алды да. Кийинки проекттерде мына Кудай буйрса ошо башка өлкөлөрдүн өзлөрүнүн кызыкчылыгын алып атышат да. Ушу биз өзгөчө мамилеге өтсөк, өзгөчө бири-бирибизге ишенимге өтсөк деген нерсе менен бул көчмөндөр оюндары өзүнүн жакшы функциясын аткарып атат. Эми анын ичинде баягы бири-бирине жөн эле баягы чоң таймаштарын көрсөтүшөт, ошо эле көк бар. Эми бирок букту ошол жактан чыгарып алган жакшы да. Жөн эле бияктан баягы бири-бирибиз менен силер мындайсыңар, биз мындайбыз деген баягы эмеге жеткирбестен, анан балдар ким күчтүү ким эмени ошол жактан баягы күчтөрүн көрсөтсүн, ошол жактан буктарын чыгарып алсын. Бирок чыгаргандан кийин кучакташып, кайра баягы бир тубанчылыгыбызды көрсөтүп, жакшы мамилеге өтүш керекпиз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун тарыхында бул жолу биринчи жолу Борбордо өтөт, Казакстан Астанада, э? Анан кандай мындай даярдангандын деңгээлин көрдүңүзбү? Барып көрүп көрдүңүзбү? Казакстан ойлойм бир өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Эмне Казакстандын буга бүт баягы финансы жагы болобу, каражат болобу, баягы ресурс болобу, бүт жагынан баягы мүмкүнчүлүгү бар да. Анан ар бир нерсе айрым баягы кайсы жакта өтпөсүн, өзү бул оюндар баягы бири-бирине окшобогон айырмасы менен бир башкача өтүп туруш керек да. Ар бир оюнда, көчмөндөр оюндар ошо өлкөнүн колоритин көрсөтүш керек. Бул жердечи биз баягы өзүбүздүкү менен салыштырып, жок мындай болуп калды деп айтканга барбаш керекпиз. Эмне үчүн дегенде биздин колоритибиз өзүнчө. Аякта уже казак туугандарыбыздын колорити болот, алардын духу болот. Өзбекстанда өткөндө такыр башкачасы болот. Анан биз айтпаш керекпиз да, бизге окшобой калды, башкача болуп калды деп. Жок, окшобош керек. Ошо окшобостон ар бир эл, ар бир өлкө өзүнүн бир өзгөчөлүгүн көрсөтүш керек. Ошо менен баягы мен ойлойм ушундай айырмалар менен баягы бул оюндар дагы көбүрөөк кызыкчылык жаратат да. Туркияда 4-чү көчмөндөр оюну болуп атканда дагы бир мындай ой пикир болду. Таймаш эмес, мындай фестивалга айланып кетти. Ошол жагын дагы оңдоп койсок болот эле деп. Ошол чынбы? Баргандардын баардыгы эле аны айтышты. Эмне үчүн дегенде бул аякта фестиваль деген туура эле. Таймаштар кичине азыраак болду. Анан баягы ал жагына кичине азыраак көңүл буруп койду. Биз баягы айтып атпайбызбы? Этноспорт менен этномаданиятты бирдей кармап келатсак, ал жерде этномаданиятты кичине өйдөрөөк коюп коюшту. Этноспорт кичине ылдыйраак болуп калды. Эмнеге? Эми алардын өзлөрүнүн көз карашы, анан биздин баягы туура эмес бергенибиз. Анан дагы бир суроо, абдан жакшы пландарды айтып кеттиңиз, жана этновижн боюнча, этно оюндар боюнча. Ошол 38 долбоор бар дедиңиз. Эң кызыктууларын дагы айтып берсеңиз, алдыда эмне күтүп атат бизди? Дүйнөлүк күрөш деп атабыз. Мировая традиционная борьба деп, дүйнөлүк ошо улуттук күрөш болобу. Анын форматы да аябай чоң. Биз азыр ойлоп атабыз, анын баягы салмагы UFC'ден кем калбаган. Кээ бир жерде аны ашып кеткен форматка чыгарсакпы деген баягы оюбуз менен. Азыр айтсам сиз кичине ишенбей кетип атат болуш керексиңер. Эми UFC деген ооба, эмне анан дүйнөлүк бренд. Анан биз эсиле андай баягы максатты койбосокчу, биз эч качан мындай дүйнөлүк чоң проекттерди кое албайбыз. Ал эмеге баягы ошондой форматка чыгарыш үчүн биз азыр аны чоң баягы дүйнөдө эң чоң авторитеттерге, спорт авторитеттерине, Хабибке, башкаларга чыгып, ушундай баягы сунуштарды берип, ушундай проектти өзгөчөлүккө чыгаралы деген баягы жолдо турабыз да азырчы. Анан Кудай буйрса ал проекттердин презентациясын жакында көрсөтө кетебиз. Ар биринин чоң видео презентациялары бар. Эмне менен айырмаланат? Мисалы үчүн эркин күрөштүн дүйнөлүк чемпионат менен, олимпиададан же грек-рим күрөшүнөн айырмасы эмнеде болот?
бир убакта Олимпиададан Греко-Рим күрөшүндө алалды чыгышкан, билесиңерби? Бир 10 чакты жыл мурун. Ооба. Кызыкчылыгы жок депчи. Бирок ошо кызыкчылыкты мен ойлойм биринчиден түзмө-түз Кыргыздын биздин баягы батырлар бирде болуш керек да. Акжол, ким Жолуман, ошолар аябай өзгөчөлүк кооздукту киргизди бул күрөшкөчү. Ооба. Буга чейин биздин балдарга чейин мындай кооздукка жете элек болчу. Биздин балдар азыр дүйнөдө бул өзгөчөлүк баягы кооздукка чыгарганы бул тарыхта калат болуш керек да. Анан Олимпиада деген бүт баягы күрөштөрдүн түрлөрүн киргизе албайт. Олимпиада кыскарал деп атышат. Эмне үчүн дегенде 15 күндө 33 спортту өткөрүшөт экен. Ошондо да батышпай калып атышат да. Биз 47 түрүн бир жумада өткөрөбүз. Biz 15 күндө өткөрсөк, biz анда 100дөн ашык улуттук баягы эмелерди киргизе алабыз да. Мировая традиционная борьба деп атабыз. Анын алкагында азыр 30дан ашык өлкөнүн улуттук күрөштөрүн киргиздик. Biz ойлойбуз, Кудай болсо 4-5 жылдын ичинде 40, 50, 60 өлкөгө кошулат. 100дөн ашык өлкө өзүнүн улуттук күрөштөрү бар. Биздин эле Кыргызстанда кыргыз күрөш, алыс күрөш деп атабыз, ляля күрөш деп атабыз. Биздин эле кичинекей Кыргызыбызда 3-4 түрү бар да күрөштүнчү. Дүйнөдөгү канча деген өлкө бар, канча деген улуттук күрөштөр бар мындай айтканда. Анан биз ошо жаңа аянтча түзөлдү деп атабыз да. Ошо күрөштүн баардыгын бир жерге чогулталы депчи. Мен өзүм мурун ошо самбо менен дзюдо менен машыгып жүргөм. Спорт чебери болгом. Анан бул жерде баягы мен өзүм бир кичинекейимдеги бир суроом бар болчу да. Ким дүйнөдө кайсы баягы күрөшчү дүйнөдө эң күчтүү? Самбистпи, дзюдоистпи, сумоистпи? UFC'нин алгачкы идеясы ушул болчу да. Анан биз ошону бул ошо күрөш темасынын ичинде көрсөтөлү деп атабыз да. Абсолютно весовая категория деп коет. Баягы мурун бизде ошо баягы илгерки биздин байыркы күрөшчүлөр чыкканда салмагыңды өлчө дешчүмүз да. Ар бири чыгып, кичинекей чоңго чыгабы, баягы өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтчү да. Анда 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи орун деген болчу эмес, же жеңчү, же жеңилчү. Ошо концепция. Ошонун баардыгы кыскартат экен да. Ар бир спортто 10-15 баягы ар түрлүү весовой категориялары бар. Балким bizde bir ile же 2-3 эле весовой категория болот. Азырынча абсолютно весовой категория бир эле. Жалаң гиганттар чыгышат да. Эми баягы 100 кг тегерегиндегилер да чыгат, бирок баягы гиганты көбүнчөсүн утушка ошо гиганттар жетишет экен да. Анан өзүңөр ойлосоңор, бир жерде биз 2 жолу өткөрдүк. Бул 3-чү көчмөндөр оюндарында өткөрдүк, анан Саудиядан өткөрдүк. Биз көрдүк кандай кызыкчылыгы бар экен бул. Эмне үчүн дегенде жанакыча улуттук эл аралык федерациялардын баардыгы келишет. Ар бир өзүнүн чемпиондорун мировой традиционный борьбага киргизели дейт. Ошонун немелердин баардыгын мен шашпай айтып берейин. Эмне үчүн кичине биз алдыга кетип атат окшойбуз. Кудай буйруп бир азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошонун чети чыгып, ушул жыл өтөт дегенде эле мен алдыңарга чыгарып ушунун баардыгын презентация кылып берем. Бир эле тактоочу суроо, ошондо ар бир күрөштүн чеберлери бир абсолютно бир күрөштүн эрежеси менен күрөшөт, Туп-туура. Анан кандай деп ойлойсуңар? Ал кыргыз күрөш болуш керекпи? Чоң суроо. Кыргызстандан чыгып аткандан кийин. Мүмкүн. Жок. Биз мындай деген баягы сунуш бердик да. Ар бир өлкө кайсы өлкөдө өткөрбөсөк, ошо өлкөнүн улуттук күрөшүнүн финалдык күрөш болот. Ошонун жоолорун өтөт. Өзбекстанда өтөсөк, алардын курашы болот. Казакстанда өткөрсөк, барыс дейбизби, алардын күрөшү болот. Иранда өткөрсөк, пахливание болот. Аба күрөшү, Турцияда өткөрсөк, аба күрөшү болот. Ошентип ар бир өлкөдө кайсы жакта өтпөсүн, финалдык күрөш бул алардын улуттук күрөшү болот. Ага чейин жанакындай 30, 40, 50, 60 өлкө өзүнүн улуттук күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатын өткөрөт ал жерде. Ойлосоңор, анан рангты карасаңар, өзүңөрдүн статусун карасаңар. Тиги финалдык баягы күрөшкө только абсолютно чемпион мировалар чыгышат. Кыргыздан кыргыз күрөштүн чемпиону чыгат. Кыргыз күрөштүнүкү именно кыргыз чыгып калган үчүн именно кыргыз возможно чыкпай калат. Ал жерде бир американец утуп кетсе, биз американец үчүн баягы эметебиз. Анан суранабыз да, ой, биздин күрөшүбүздү ар жакка чыгарган баягы биздин күрөштү даңазалы деп андан баягы эметебиз да. Көрдүңөрбү? Ар бир улуттук күрөш боюнча ошо жерден дүйнөлүк чемпионаты болот. Ошо дүйнө чемпиону
анан тиги финалдык күрөшкө барат. А финалдык күрөштө бир эле бирөө жеңүүчү болот. Экинчи, үчүнчү орундарды кайра эле болбойт. Бир жеңүүчү, калган бардыгы баягы жеңилгендер болот да. Эми мен түшүндүм эмне үчүн сиз UFC'нин деңгээлине жетейин деген. Анткени идея ошондой болот. UFC'нин жана весовой категория киргенге чейин ушундай идея болгон да. Веси жок, ким өзүнүн тармагында чемпион болсо, ошол эң күчтүү боксербу же борецпи деген. Биз ошо байыркы жоолорду алып атабыз да, ата-бабалардан калганчы. Ошону киргизсек, анда жанакындай весовой категориялар болбош керек. Дүйнөдө эки эң баягы великий деген баягы биз наам берип атабыз да. Великий баягы борец болбош керек да. Бирөө эле болуш керек да дүйнөдө. Давид против Голиафа болот турбайбы анда, Балким. Кудай буйрса. Эми буйруса кайсы убакытта ошонун ишке ашарын көрөбүз? Мен ойлойм, бул чоң деле баягы убакытты койбойбуз. Ошо чоң проекттердин баардыгы эми бул 1, 2, 3 жылдык проекттер да. Ошонун баардыгы биздин аркасында. Этновижндагы, этнооюндардагы биз максатта 5 жылдык программаны түздүк. Ошо 5 жылдын ичинде ошо проекттердин баардыгын ишке киргизиш керекпиз. Өлкө башчыларынан колдоо алдыңызбы? Саудияда кантип өткөрөт элек. Ал ошо жабылышына көчмөн алам деп баягы чоң проект өткөрдүк. 20 өлкөнүн президенттери келди. Башында король, принц өзүлөр турду. Ошондо ортосунда король, принц отурса, Кыргызстандын өткөрүп аткан үчүн ортосуна биздин Абылгазиев премьер-министрди отурушту, башка президенттердин бардыгы баягы капталдарын отурушту. Ойлойм, бул баягы ошондой колдоо болуп аткан үчүн бул проекттер ошондой деңгээлге чыгып атат да. Чоң рахмат Маекке, Аскат мырза, эң негизги мындай көп эксклюзивдүү маалымат бердиңиз. Мен ойлойм, эң негизги бул жакта жанагындай журналисттерди, блогерлерди алып келип мындай нерселерди көбүрөөк таратып көрсөтүш керек. Эң биринчи бул мындай популярдыштоо үчүн, бири-бирибиздин башыбызды кошкон үчүн. Экинчи жагынан жанагындай эми тилекке каршы ар бир таймашта өзүнүн фанаттары болот. Бири-бири менен мындай түшүнбөстүк болбосун. Тышкары, андан тышкары карама каршы бири-бирибизге мындай поддержка берип, урушпай ошол спорттун артынан бүгүн сен жеңдиң, эртең биз жеңебиз деген идеяны астыга туртуп турсак, ушул маалымат коопсуздугу да абдан маанилүү деп ойлойм. Сизге чоң алкыш, ушундай чоң жумуш жасап атасыз. Сиздин артыңызда азыр мына кыргыз элибиздин, жерибиздин аты чыгып атат. Мына Астанада дагы мен ойлойм, баары айтат, мына Кыргызстан демилге берип, дем берип, күч берип деген оюндар өтүп атат деп, өзгөчө бир масштабта өтөт деп. Анан дагы пландарыңыз жакшы, ошон үчүн сизге чоң рахмат. Мен ойлойм, келечекте кыргыз элибиз ушундай биздин маданият, спорт жана эң жакшы демилгеси менен белгилүү болот деп. Сиз туура айттыңыз, жана революция ызычу эмес, мындай өнүгүү, баш кошуу, прогресс, бири-бирибизге жардам бербей, бири-бирибиздин спортубузду, маданиятыбызды алдыга түрткөн нерсе менен белгилүү бололу. Маегиңизге чоң рахмат. Буйруса дагы сизден жакшы маалыматтарды угуп туралы, алып туралы. Сизге чоң рахмат сизге. Рахмат.